Саламатсыңар балдар? Азаматтар, отырғылар. Бүгін адам жана коом сабагы билесиңер, улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун адамга эң кыйыны адам болуу деген улуу сөзү менин бүгүнкү сабагымдын ураны деп айтсам жаңылышпаймын. Балдар, бүгүнкү сабагыбыз кызыктуу болуу үчүн биз эки топко бөлүнүп алабыз. Биринчи топтун аты нумизматика тобу, экинчи топтун аты дирхем тобу. Балдар, уккансыңарбы нумизматиканы эмне жөнүндө илим эле? Мухаммед. Туура, монета жөнүндө илим. Нумизматика, Нуртилек. Грек тилинен которгондо акча тыйындар дегенди түшүндүрөт. Азаматсың. Нумизматика бул латын тилинен которгондо монета дегенди түшүндүрөт. Монета бул ошол нумизматика монеталарды изилдөөчү илим бул эсептелинет. Анда кийинки топтун аты дирхем тобу дейт. Дирхем деген сөздү уккансыңар балдар? Дирхем деген бул азыр айттык. Эмне эле? Бул дирхем араптардын Азамат Айша. Араптардын күмүш тыйыны. Ар бир кесип ардактуу дегендей, бул мугалимдик кесипте тааныганыма биринчи иретте үй бүлөм чоң себепчи. Анткени биздин үй бүлөдө баардык эле эжелерим, сиңдилерим баардыгы мугалим болуп эмгектенишет. Кыргыз тилчи, биолог, мен өзүм тарыхчы, адабиятчы, эжекелерим иштейт. Бул кесипте иштеп мен көп жеңиштерге жетиштим деп айтсам жаңылышпаймын. Анткени 2002 жылдардагы Кара Суу районуна карап турган мезгилде жылдын мыкты мугалимине катышып, зонадан өтүп, райондук деңгээлге катышканмын. Мына быйылкы жылдагы мен үчүн жетөө жемиштүү жылдардын бири деп айтсам жаңылышпаймын. Анткени бүгүнкү Ош шаардык эң мыкты мугалим сынагы конкурсунда адам жана коом предметине катышып, тесттик, мастер-класс, андан сырткары ачык сабактарды өтүп, бүгүнкү күндө республикага жолдомо алып отурамын. Бул менин көп жылдык эмгегим, тажрыйбам десем жаңылышпайм. Азаматсыңар, биздин балдар билимдүү экенсиңер, окутасыңарбы? Биздин балдар кандай экен? Сүйкүмдүү балдар экен, сыпайы балдар экен, жана дарысыңар дейт, дарысыңар десе түшүнөсүңөрбү? Ишенимдүү дос болот экенсиңер. Анда үйгө берген тапшырмага көз чаптырып көрөлү. Демек, адам жана коом сабагында дегеле коом деген эмне балдар? Айша айтат азыр. Коомдук жайларды айтабыз. Адамдар көп болгон жерлерде, мисалы, жашындар көп болгон жерлер коом болуп эсептелинет экен, Азыркы заманбап санарип мезгилинде биздин ушу мектепте атайын ушу панелдер аркылуу сабак өтөмүн, андан сырткары компьютер менен, үйгө барганда ноут менен атайын сабактарды даярдаймын. Балдарды дагы ошол ар түрдүү сайттардын негизинде иштеп, сабагым көргөзмөлүү болгонго аракет кылам да. Анткени заман талабы ушундай санарип мезгилде талап кылат. Мен ушул адам жана коомдун тарых сабагынан бергендиктен мен азыр карап отурсам көп эле окуучуларым тарых предметин тандаптыр да. Анан өзүмчө сүйүнүп калдым. Бир-эки жолугушуу мезгилинде сурадым. Эмне үчүн сен тарых мугалими болдуң деп сурасам, ошол сиздин ошол сабагыңызга кызыккандыгым, андан сырткары ошол сизде болгум келет деп, азыркы мезгилде көп эле ошо тарыхчыларды жаратып коем десем жаңылышпайм. Андан сырткары ийгиликтер абдан көп. Ошол райондук деңгээлде дагы балдарым олимпиадага барып, жеңиштерге ээ болгон. Атым Абдубакасов Нуртилек, 5-А класстын окуучусумун. Мен эжекем адам жана коом сабагынан берет. Мен адам жана коом сабагына өтө кызыгам жана олимпиадага баргам. Талыкпай эмгек кылып 3-орунду ээлегем. Биздин Акмадалиев кыз жигерчекебиз аябай жакшы мамиле аяр кылат. Аяр мамиле жасайт. Ал тарых сабагынан жана адам жана коом сабагынан аябай бир теманы түшүндүргөндө так, дана, туура, кызыктуу кылып түшүндүрүп берет. Сабагыбыздын максатын мен сизге тааныштырайын. Улуттук валюта сомдун тарыхын, маанисин колдонуусун үйрөнөсүңөр. Акчага туура мамиле кылууну, экономикалык ой жүгүртүүнү өнүктүрө аласыңар жана мекенге, улуттун баалуулуктары болгон символдорго сыйырмат көрсөтүүгө тарбияланасыңар. Анда эмесем, биз өлкөбүздүн эгемендүүлүгүнүн башкы белгилери болгон кыргыз сом боюнча баарлашабыз балдар. Балдар, ар бир көз карандысыз мамлекеттин өзүнүн герби, желеги,
гимни жана ошондой эле улуттук валютасы болот экен, Ошол ар бир мектепте олимпиадалык топ деген топтор бар. Биздин мектепте дагы ошол олимпиадалык топтор иштейт. Ошол мезгилде эле бала өзү билинип калат. Сабакка киргенде эле кайсыл бала кайсыл предметке кызыгат. Ошондо эле акырын тандап алып, мисалы кайсыл бала тарыхка кызыгатырган болсо, ошол баланы өзүмө жакын аламын дагы, ага кошумча тапшырма беремин. Атайын топ түзүп, ошол балдарды тестке даярдаймын. Андан сырткары анча-мынча мындай борборлор болот, ошолор менен байланышып окутканга аракет кыламын. Быйыл дагы ошол 5-класстан тарых сабагынан балам жакшы жемишке ээ болду. Азыркы мезгилде балдар интерактив методдорду көп колдономун. Андан сырткары жасалма интеллект деп калды. Ошол боюнча атайын программаларда иштеп, даяр сабактарды балдар өздөрү көбүнчө даярдайт. Анан мен көбүнчө көмөкчү боломун. Мен көбүнчө багыт беремин, балдар өздөрү издеп, ошол негизинде окуп, билимин тереңдетет. Андай сырткары түрдүү сайттар бар. Түрдүү сайттар, мисалы, жасалма интеллекттен тышкары, мен Gmail деген программаны да көбүрөөк иштейбиз. Анда тесттер түзүп берет. Ошол тестке мага аябай жакын жардам берет ошол программалар ушулар. Менин соңунда ким бул? Жусуп Баласагым, орто кылымга таандык акын. Саякка Каралаев 500 сомдо. 500 сомдо улуу манасчы азаматсыңар. Китеп маселеси боюнча чындыгында ушул убакка чейин китептер жетиштүү эле болду. Китепти негизинде окуп, тапшырма берилип, балдар окуп келип жүргөн. Мына 12 жыл билим берип өткөндөн кийин, мына айрыкча 5-класста китеп чыкпай, биз көбүнчө интернет багыттарынан көбүрөөк алдык да, ошол кезде балдар бир аз кыйналып калышты. Кыйналганына карабастан мүмкүн болушунча жеткирип берүүгө аракет кылып, ар тараптан балдарга маалымат берүүгө аракеттендим. Анан балдар чындыгында азыркы мезгилде китеп окубайт дейт, бирок китеп окубагандыгына кээде өзүм дагы өкүнүп калам, бирок китеп окуганга жардам берип, мүмкүн болушунча китепте көбүрөөк алып балдарды ошо китепканага көбүрөөк багыттаймын. Ошол багыттаган мезгилде балдар китеп окуп келип, анан өзүнүн түшүнүктөрүн мага айтып берет. Көбүнчө балдарды сабак берген мезгилде балдарга мындай жылуу мамиле жасайм. Балдарды урушпайм. Мүмкүн болушунча дос болгонго аракет кылам. Дос болуп, мага ачык оюн айта алышат булар. Ошол мезгилден пайдаланып, мен да тапшырма берип окутууга аракет кылам да. Андан сырткары чындыгында бул сиз айткандай китеп маселеси оор. Бирок балдар дагы мисалы багыт бергендиги үчүн көбүнчө бул тарых оор деп атасыз. Көбүнчө багы кызыктуу фактылар көбүрөөк айтам да, өзүмө тартып алыш үчүн. Ошол мезгилде анан улантып бересизби кийинкисинде дагы деп ошондо көп талап кылат. Мисалы Келкеле роман окуганда бизде ошол олимпиададан тышкары кружоктор бар да, кружокто атайын ошол роман менен баштаганмын. Анан эжеке ошол жерден улантып кетелиби деп сурашат. Себеби ал тарыхый чыгарма болгондуктан, Когон хандыгы мезгили көбүрөөк камтылгандыктан балдар кызыгат. Ошо чыгармага кызык, анан ошол окуяга кирип кеткендиктен деп ойлойм, ошо талап кылат да, мен эжеке улантайлычы, кайсыл жерге келдик деп. Ошол жаатында анан көбүнчө мен дагы сабак баштаган мезгилде турмушту көбүрөөк байланыштырып баштайм. Эки эле жооп менен. Токто азыр Нурзада чыксынчы. Бирден басабыз, бирден басып бер. Акча байлыкпы дейт. Сен үчүн ооба байлык экен, олтур. Нуртилек. Акча адамдын мүнөзүн өзгөртөбү? Акча адамдын мүнөзүн өзгөртөбү дейт. Өзгөртөт, акча кармаганда башкача болуп каласың, Бийин уккандан бир көрүн артык дегендей, мен быйыл ошол өзүм окуткан классыма атайын маршрутка жалдап, музейге алып бардым. Улуу жибек жолуна алып барып, балдар көрдү. Аябай көрүп, музейдин ар бир эмесин карап, ал боюнча маалыматты берип аттым мен өзүм. Бул ушулорго таандык, бул элдер ушу мурунку мезгилде адамдар ушундай кийинген деп, кийим кечесине чейин, тамак ашына чейин маалымат бергенде, балдар аябай кызыкты да, кызыгып музейде көрүп чыккандан кийин кайра дагы башка дагы бар жака барайлычы деп мени талап кылды да, дагы көрсөк болобу бир нерсени дегеннен анан мен айттым, ооба, ар бир нерсе өзүнүн график негизинде бүгүн музейге барайлы, кийинкиде биз өзгө мунарасына барабыз деп, ушундай пландар дагы бар. Быйыл музейге бардык, буйруса ошол планда мунараны да көргөнү барабыз деп отурабыз. Бул жаатында мен өзүмдүн предметим аябай кызыккандыктан, адегенде тест болду, тестке катыштым. Катышып аракеттенип, катышып балым жетти. Кийинки турдагы мастер-класс болот деп калды. Аны өзүбүз окуучулар бир буюмду жасаш керек, аткарыш керек деген тапшырма берилип калды. Мен анан ошол ойлонуп отуруп, азыркы адамча коом, ошо менен бирге баягы бизди курчап турган жаратылыш чөйрө, ошол чөйрө адамга таасир этет да кандай бир деңгээлде. Андан сырткары биз ушул бизди курчап турган дарактардын мөмөлөрүн биз жейт экенбиз. Ошол жеп, ошол система багытындагы тажрыйбаны жасадык. Ошондо биздин балдар туура тамактануу дегенде
ошол алма менен биз күндү жана алманы жана шоколадты экөөнү атайын тажрыйба жасап, ошол тажрыйбанын негизинде балдар жыйынтык чыгара алып, ошол дагы чоң көрсөткүчкө ээ болду да. Андан кийинки мезгил бул ачык саат өтө болуп калды. Ачык саат мезгилинде атайын тапшырмалар берилди. Атайын программа негизинде эң акыркы өтүлгөн саатта гана өтөсүн. Ага чейинки чейректеги сааттар өтүлбөйт деп калды. Акыркы сааттагы теманы алдым дагы. Ошол негизинде 45 мүнөт сабакты ошол панель менен көргөзмөлүү өтүп, ошолдон дагы жогорку баал алып илешип калдым. Мен Абдубакасов Нурмухаммед 7 Б класынын окуучусу болом. Мен адам жана ком сабагына кызыгам. Ал сабактардын эң кызыктуусу болуп эсептелет мен үчүн. Адам жана ком сабагы бизди комду өзүбүздү кантип алып жүрүшүбүздү үйрөтөт. Эжекен сабагы мага аябай жагат, анткени эжеке түшүнүктүү кылып бизге түшүндүрүп айтып берет. Бүгүнкү темабыз улуттук валюта. Улуттук валютада мен ар бир өлкөнүн өзүнүн өлкөсүнүн валютасы болот экен. Биздин улуттук валютабыз сом болот экен. Сомдо биздин көрүнүктүү инсандарыбыздын сүрөтү чагылдырган. Мен Колигова Элиф 7 Б класста окуймун. Мен эжекем адам жана коом сабагынан берет. Өтө кызыктуу сабакты кызыктырып айтып берет. Ал эжекебиз сабакта өтө жакшы темаларды өтөт. Урматтуу кесиптештер, өзүңөргө белгилүү болгондой, министрдин буйругу негизинде, жарлыгы негизинде Ош шаарында жыл мугалим өтүп, мыкты мугалим болуп, биздин мектептен дагы 3-4 мугалимибиз катышып, адам жана коом сабагынан Акмадалова деген кыз эжекебиз 3 турга катышып, 3-үнчү турда өзүңөргө белгилүү болгондой республикалык турга жеңүүчү болуп, Кудайым бурса сентябрь айында республикага барып, биздин мектебибиздин жана Ош шаарынын атын набызын козгоп келет. Ошон үчүн сыйлыгыбыз бар эле, ошону тапшырып уруксат этип коесуздар. Сыйлыгыңыз куту болсун. Болсун. Эжеке сизге ийгилик, республикага барып, эң алдыңкы жыгым мугалимдеги биринчи месттен алат деген үмүттөбүз. Рахмат. Мугалим бул ошол мөмөсүн кийин көрөт экенбиз да. Менин оюм ушундай экен. Анткени мына бул мени окуткан окуучулар чоң кесипке болуп, мына алгачкылары 20 жыл болуп калыптыр. Келип куттуктаса, мен окуткан бала экен, мен окуткан бала ушундай деңгээлге жетиптир деп өзүнчө сыймыктанып, бир чети кубанып, баягылардын иштеген иштерине, үй бүлөдөн орун тапкандарына аябай мындай сыймыктанып кунат экенсиң. Бул мугалим ошол мөмөсүн кийин көрөт экен деп калдым да. Нумизматика жана Дирхем тобу 2 топ тең активдүү катышты. Сага катышкан балдарды мен эң жакшы деп баалаймын. Сага катышкан балдарга чоң рахмат.